11 каналында бир нече мүнөттөрдөн соң бул жаңылыктар менен кабардар болосуз. Чек арадагы чектеш Чилгазы каналынын тагдыры да чечилди. Тажик-кыргыз жарандары болуштурулгөн сууну талашпай колдонуусу кажет. Соңку адам өмүрүн алган жол кырсыктары чоң көйгөйгө айланды. Айрыкча окуучулардын машина тебелеп кеткен фактылардан соң мектептерде түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Жана Бишкекте сөз эркиндиги талкууланууда. Ар тармактын өкүлдөрү бул сөздүн мааниси ар кандай түшүнүшөт. 11 каналынан алыстабаңыз. Жергиликтүү кабарларга кайрылам. Кыргыз-Тажик чек арасына жакын жайгашкан Чилгазы каналынын колдонуу боюнча келишимге кол коюлду. Эми эки элдин пикир келишпестигин жаратып келген суунун 80%-ын Тажик тарап, калган 20%-ын Кыргыз тарап колдомой болду. Эске салсак, аталган Чилгазы каналы Исвара дарыясынын 22 чакырымын ээлейт. Чектеш жайгашкан Баткендик Карабак жана Тажикстандын Аляккан айылдарында бир топ жылдан бери жер астында суу көтөрүлүп, жердин керектен чыгышына, үйлөрдүн бузулушуна себеп болуп келген. Жаңылыктарды улантабыз. Калаадагы мектептерде жол кыймылын билүү боюнча окуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Мындай демилгемен жол коопсуздугу деп аталган коомдук уюм тренингтерди өткөрүүдө. Иш-чаранын максаты айдоочулардын мектеп окуучуларын сүзүп жаткан учурларга жол бербөө болуп саналат. Кененирээк кийинки материалда. Статистикалык маалыматтарга ылайык, өлкөдө акыркы 3 жыл ичинде жол кырсыгынын кесепетинен 350 бала каза болуп, 4918 жашы жете элек балдар жаракат алышкан. Жыл сайын республика боюнча балдардын катышуусунда 1,5 миң жол транспорттук окуялар катталат. Бул бир гана расмий статистика экенин белгилей кетүү керек. Себеби бардык эле кырсыктар органдар тарабынан эсепке алына бербейт. Эгерде баарын эске ала турган болсок, анда кырсыктардын саны мындан да көп болуп чыгат. 6 апрелден баштап Борбордогу жолго жакын жайгашкан мектептерде окуучу жана ата-энелердин жол кыймылынын коопсуздугу боюнча билимин жогорулатуу максатында тренингтер өтүп жатат. Окутуунун заманбап ыкмалары жол эрежелери жөнүндө билимдерди илгерилетүү үчүн курал болуп калууда. Бул жакты мен ушу школго ушундайлар келсе, мен катышайын деп ушундай күтүп аткам. Азыр ушул болду, аны аябай сүйүнүп атам ушу школубузга ушундай келгенге. Семинар жол коопсуздугу коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Алар бүгүн 85-мектептин окуучуларына жолдо жүрүүнүн эрежелерин, өзүнүн өмүрүн сактоого үйрөтүп жатышат. Бирок иш-чаранын уюштуруучусу жол кырсыктарын азайтуу үчүн башка маселелерди да чечүү зарыл деп эсептейт. Бул маселени чечүү үчүн көп маселелер камтылып кете берет да. Бирөөнү айтайын десең, экинчиси кетет. Мисалы, мектептерде билим берүүсүн күчөтүш керек, класстардан сабактарды күчөтүш керек, башкача берип методикаларды бериш керек деп биз аракет кылып проект менен иштеп атабыз. Бирок ошол эле кезде инфраструктурный маселелер кала берет. Эгер биз үйрөткөн балдар эшикке чыкканда зебраны көрбөсө, кайра эле каяктан өтөм деп кайра проблемага учурап калышы мүмкүн. Ошол эле автоунааны айдоочулар дагы разметкаларды көрбөй жол бузууларга барып калышы мүмкүн, каалабаса дагы. Же болбосо автошколаларда айдоочуларды кандай үйрөтүп атат? Алар чынында эле үйрөнүп чыгып атабы же оңой эле сүйлөшө калып чуркап барып алып атышабы? Аны ким текшерип атат? Кандай текшерип атат? Жол кайгоол кызматынын өкүлүнүн айтымында, келе жаткан мектептик каникулдарга байланыштуу балдардын катышуусундагы жол кырсыктарынын алдын алуу үчүн жаңы иш-чаралар жүргүзүлөт. Будем выпускать буклеты, через СМИ будем готовить. Кроме того, маалыматтык кагаздар чыгарылат. Массалык маалымат каражаттарында роликтерди таркатып, жайкы каникулдардагы балдарды чакырган лагерлерди даярдайбыз. Балдарды ташыган автобустарды күзөтүп, көбүнчө маалыматты таркатканга басым жасайбыз. Именно в информационном поле. Мы должны это объяснять, разъяснять и так далее. Гүлүм Эркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы. Жолдо кырсыктар жана жол жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу туурасында кебизде Ички иштер министрлигине караштуу патрулдук милиция башкы башкармалыгынын өкүлү Тилек Оторов менен 11 каналында сүйлөшөбүз. Куш келипсиз, Тилек мырза. Айтсаңыз, азыркы жол кыймылына байланышкан аварияларга өзүңүз кандай мүнөздөмө бересиз? Азыркы учурда мына акыркы 2-3 жылдын ичинде жол кырсыктары боюнча төмөндөөлөр болуп атат. Буга чейин жол кырсыктарынын өсүшү кескин байкалып аткан. Мына акыркы эле ушул 3 айдын ичин карап көрө турган болсок, биринчи квартал 2016 жылдын жалпы республика боюнча болгон жол кырсыктарынын
кырсыктарынан былтыркыга салыштырмалуу 20,8%га төмөндөдү. Ошондой эле баягы каза болгондордун саны 10,8%га төмөндөдү. Жана баягы жаракат алгандардын саны 14,3%га төмөндөдү. Төмөндөөлөр байкалып атат. Болуп жаткан жол кырсыктарына биринчи кезекте ким жоопкерчиликтүү деп эсептейсиз? Жолдогу болгон жол кырсыктарына биринчиден болуп эле баардык жол жүрүүчүлөр. Буга жол жүрүүчүлөр деп айтабыз. Буга жөө жүргүнчүлөр дагы, ошондой эле айдоочулар дагы. Жол эрежесин бузган адам күнөөлүү болуп эсептелет. Мына сиздер ай сайын же болбосо маал менен ар кандай рейдтерди жүргүзөсүздөр. Автоунаанын алдында калган фактыларда бардык эле айдоочулар тиешелүү жазасын албаган учурлар көп. Буга кошуласызбы? Биз негизинен жол кырсыгы болгондон кийин биздин нөөмөт бөлүмү жанагы тергөө тобу менен чогуу биргеликте чыгып, ал жерден байкыл атайын жол кырсыгы боюнча жазалган иш кагаздарын чогултуп туруп, муну жол кырсыгын караган атайын тергөөчүлөргө өткөрүп берет. Тергөөчүлөр муну тергеп чыгып туруп, эгер кылмыш иши козголуучу жол кырсыгы болсо кылмыш ишин козгошот, козгоп туруп баардык мыйзам чегинде иштерин алып барышат. Ошондой эле бул жол кырсыгын алдын алуу боюнча биздин кызматкерлер тарабынан анын ортосунда баягы жаш өспүрүмдөрдүн менен иштөө боюнча бизде ар бир кызматкер бул мектептерге бекитилген, ар бир бекитилген мектебинде өзүнүн жумушун алып барат. Ошондой эле басма сөз кызматы болсо дагы менин дагы бекитилген мектебим бар. Ошол мектепте мени дагы ар бир мугалим, ар бир баягы окуучулар бүт баары тең таанышат, билишет. Алар менен биргеликте жетинчи класстан баштап чоң класстарга чейин баардык болгон жумуштарын алып барабыз. Азыр дагы мен бияка студияга келердин алдында 85-чи Бишкек шаарынын 85-чи мектебинде жол коопсуздугу коомдук бирикмеси менен биргеликте ошол жерден жана жаш өспүрүмдөргө жолдо жүрүү эрежеси боюнча тренинг өтүп чыгып келдим. Бирден бир эреже бузгандардын катарында шаарда каттаган маршруттук таксилер болуп саналат. Кандай дейсиз, кызматкерлер кармагандан соң айып пулун төлөп кетип, андан ары эреже бузган көрүнүшкө кандай чараны каттуулатса деп ойлойсуз? Мындай коррупциялык жолдордун маселелерин чечүү үчүн бизде азыркы күндө көптөгөн иштер жасалып жатат. Мына 2014-жылдан баштап, аягынан баштап эле бизде жанакы атайын пост терминалдарды иштете башташты. Бул пост терминалдар биздин кызматкерлердин менен жарандардын ортосундагы баягы ошол коммерциялык акча алмашуу жолдору жок болсун деп, баягы биздин жарандарыбыз жол эрежесин бузса дагы, бузган күндө дагы баягы кассаларды издеп отурбай, ошондой эле акча сунуштабай, ошол жерден карталар аркылуу ордунан төлөп, айдоочулук күбөлүгүн таштабастан кетүүсүнө шарт түзүп берет. Андан тышкары мына азыркы патрулдук милиция иштей баштаганы, ар бир тескөөчүгө азыркы учурда атайын видеорегистраторлор бөлүнүп берилген. Алар жумуш иштеп жатканда ушул болгон айдоочулар менен ошол биздин кызматкерлердин ортосундагы алыш бериштерди бүт баарын тең болгон жумуш учурунда каттап, ошол шекилде катталган видеозапистер жумуштан кийин атайын терминалдарга өткөрүлүп, ал жерде сакталат. Эгер биздин жарандар тараптан арыздар түшө турган болсо, ошол видеозапистеги ошол күнкү, ошол сааттагы видеозапистери алынып, кызматтык иликтөө иштерине көптөгөн өбөлгөлөр түзөт. Мындан башка дагы биз дагы көптөгөн иштерди алып барууга аракет кылып жатабыз. Дагы ойлогон ойлорубуз дагы аябай, үмүттөрүбүз дагы аябай чоң. Жол жүргүнчүлөр туш келди эле жолду кезип өтө бербеш үчүн атайын тосмолор айрым гана жерлерде коюлган. Бул жаатта сиздер кандай иштерди аткарып жатасыздар? Жөө жүргүнчүлөрдүн жол эрежесин бузуу боюнча жол эрежесинде дагы жөө жүргүнчүлөрдүн жолдо жүрүү эрежеси каралган. Ошондой эле административдик кодексте дагы жөө жүргүнчүлөр жол эрежесин бузса
буга негизи административдик кодекстин беренесинин негизинде 500 сомго чейин айып пул салынат. Бул боюнча биздин кызмат тараптан иштер алып барылып жатат. Мына патрулдук милициянын алкагында дагы биз мындан ары дагы баягы мурун жарандарыбыздын паспорттары жандарында жок болуп калса, жол эрежесин бусканда чара колдонгонго кээ бир көп тоскоолдуктар болчу. Азыркы учурда эгерде жарандарыбыз ушул жол эрежелерин буза турган болсо, туура эмес жерден өтө турган болсо, патрулдук милициянын милиционер кызматкерлери ушул жарандарга атайын протоколдорду түзүп, жана жергиликтүү ушу ички иштер бөлүмдөрүнө жеткирип, ушу айып салууга толук мүмкүнчүлүктөр жаралды. Рахмат сизге. Ички иштер министрлигине караштуу патрулдук милиция башкы башкармалыгынан Тилек Оторов 11 каналынын суроолоруна жооп берди. Бүгүн Бишкекте Ойлоо Кворкинг деп аталган жаштар үчүн жаңы платформасынын сөз эркиндигин талкууланган иш-чарасы болуп өттү. Ар кайсы тармактын өкүлдөрү келип, өзүнүн презентацияларын сунушташты. Ошондой эле журналисттер, жарандык активисттер, чыгармачыл топтордун жетекчилери өзлөрүнүн ийгилигинин сырлары менен бөлүшүштү. Күндүн маанилүү окуялары мына ушундай болду. Кайрадан 11 каналынан амандашканча саламатта калыңыздар.